Ассаламу алейкум, ак калпакчан аталар, ак жолукчан апалар. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле байкелер, эжелер, сиңдилер, инилер демекчи жалпы кыргыз калкым сиздер менен амандашып биз кайрадан Санжар Назира. Барсыздарбы? Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эми келиңиздер. Адаттагыдай эле сыналгыга жакын отуруңуздар. Ар жак бер жак жумушка алек болуп атсаңыздар токтотуңуздар, анткени 1 саат бою сиздердин маанаңыздарды көтөргөнгө биз даярбыз. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Салам Кыргызстан. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстандын чектөөсү жок. Биз таланттуулардын баарын сиздер үчүн чакырганга даярбыз. Ты правильно говоришь. Туптура сүйлөсүң демекчи, анда мен азыр эмнеге орус тилинде сүйлөсөм, анткени биздин кичинекей өлкөбүздө, Кыргызстаныбызда 70тен ашык улут жашайт. А бул биздин бүгүнкү кадырлуу коногубуз кыргыз тилинде, өзү кыргыз болбосо дагы, башка улуттун кызы болсо дагы кыргыз үчүн жүрөгүн берген, кыргыздын ырларын ар бир кыргыздын жүрөгүнө жеткизген кадырлуу коногубузду Санжар тааныштырып койсоңуз. Албетте эле белорус кызы болсо да жүрөгү кыргыз деп соккон Кыргыз Республикасынын эң жаш эмгек сиңирген артисти бири Юлия Руцкая. Тосаңыздар. Чалармен калакей. Добро пожаловать. Келиңиз, көрүңүз. Самое почетное место, спасибо. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Саламатчы, жакшы. Жакшы келип алдыңыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, балким кээ бирөөнө маалым, кээ бирөөнө мындай маалыматы жок. Юлия аябай эле көп эмгек кылып жүргөн айымдардын бири. Бир турсаң Казакстанда, бир карасаң Европа өлкөлөрүндө, бир карасаң Кыргызстанда, бир карасаң дагы бир белгисиз жерде жүрөт. Айтып кетсеңиз, Юлия дегелек, Юлия айым, Юлия Руцкая кандай эс алат? Не кылып эс алат? Отдыхала, совмещала с работой свой отдых в этом году, впрочем, как и практически каждое лето происходит. Очень продуктивно прошло это лето. Я успела снять клип, успела побывать в жюри в Румынии на международном конкурсе и также еще готовлю несколько новых песен Буюрса. И совсем недавно буквально приехала с Минска, выступала в филармонии на международном всемирном фестивале белорусов мира и представляла там Кыргызстан. Вот. А также была на Всемирном совете белорусов мира, также представляла Кыргызстан, и заседание само проходило в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. Юлия, биз сизди качан көрсөк ар дайым жакшы маанайда жылмайып жүрөсүз, жана кайсыл жакта болбосун айтып жүрөсүз. Мен Кыргызстандын атынан чыктым, Кыргызстандын желеген желбиреттим дейт. Бирок эл озунда элек жок демекчи, Инстаграм баракчаларда Беларусь элине бардым, мен белоруска болгонуна сыймыктанам деп бир пост чыгардыңыз. Анын алдында миңдеген дагы сөздөр болуп кетти. Кимиси кандай деди, сага биз наам берип атсак сен белорусмун деп атасың дейт. Ушуга көз карашыңыз кандай? Ну, я никогда не разделяю людей ни по национальностям, ни по религиям. Я всех уважаю за человеческие качества, за порядочность и за какие-то профессиональные качества. Это самое важное в жизни, и считаю, что этим должен руководствоваться любой человек. Мне очень импонирует, конечно, и я безумно благодарна кыргызскому народу за то, что все-таки они заметили меня, оценили мое творчество и полюбили мои песни. Для меня это самая большая награда, честно говоря. И я, безусловно, горжусь тем, что я родилась в Беларуси и белоруска по происхождению. Даже если быть более детализированным, во мне смешано несколько кровей: польская, белорусская, украинская и русская. Белоруссияда төрөлүп өсүпсүз. Кыргызстанга келгениңизге канча жыл болду? Эмнеге башка өлкөнү тандабай биздин Кыргызстаныбызды тандадыңыз? Албетте ушул тарых жөнүндө айтып берсеңиз, история становления Юлии. Я приехала в Кыргызстан с родителями вместе. Тогда еще был город Фрунзе. И моего папу отправили, тогда Москва, Советский Союз отправил на повышение по работе. Мой папа был министром легкой промышленности Кыргызской ССР на тот момент. И после этого, после распада Советского Союза, был назначен первым послом Республики Беларусь в Кыргызстане. Вот. А, собственно говоря, оказалась я в Кыргызстане в 5 лет. Но первоначально, поскольку
ну, как бы было непонятно еще, останемся мы здесь жить в Кыргызстане или только временно проживаем по папиной работе. И как бы было неясно. И даже более того, в школе я не изучала кыргызский язык, я была освобождена как дочь дипломатического сотрудника. Я не изучала кыргызский язык, потому что, возможно, мы могли уехать в любой следующий год. Вот. И изучать кыргызский я начала уже по собственному желанию, уже позднее, когда училась в Американском университете Центральной Азии. Демек өзүңүздүн каалооңуз менен окуган турбайсызбы? Балким ар дайым күндө мындай кетип калганга шек болгон үчүн үйрөнбөй жүрө бергенсиз. Калып туруп, болду, калып калдым окшойт, эми. Мне, кстати, бул было жерде очень... жашайт окшойм деп үйрөндүңүз анан. Мне было очень интересно. И вообще, я знаю, честно говоря, не один, и изучаю не только кыргызский язык, до сих пор продолжаю изучать, изучаю и владею несколькими другими языками иностранными. И мне очень нравится. Это, я считаю, что расширяет не только человеческий кругозор, возможности расширяет. К примеру, в любую страну, в какую бы я ни приехала, вот этим летом я была в Румынии. И мне не нужен был ни один переводчик, потому что все владеют свободно английским языком. И, соответственно, я все вопросы, все интересующиеся какие-то случающиеся какие-то моменты по дороге, я все решала самостоятельно. Удобно и экономично, да? Это не то слово, поэтому да. Сиз деген дүйнө жүзүн кыдырып жүрөсүз, Европанын бардыгын көрүп келдиңиз дегендей. Ушул биздин Кыргызстанды башка өлкөлөрдө салыштырганда эң жакшы жактарын айтып берсеңиз, Кыргызстан эмнеси менен айырмаланат? Кыргызстандын эмнеси сизге жагат? Абасы, суусу, тоосу. Мен деле башка өлкөлөргө баргам, бирок мен Кыргызстанды эч жака алмаштыра албайм да. Сиздин оюңузду уксак. Белоруссияга караганда. Кстати, могу сказать, что это не только мое личное замечание, но почти все, кто, даже кыргызстанцы, которые когда-то бывали в Белоруссии, они однозначно говорят, что Кыргызстан и Беларусь имеют что-то схожее. По менталитет страны, отношение людей, вот эта простота душевная, доброта, гостеприимство, оно очень схоже между белорусами и кыргызстанцами. И поэтому, наверное, может быть, мне так более комфортно оказалось здесь, в Кыргызстане, жить. И что лично мне нравится в Кыргызстане, я в первую очередь ценю человеческие качества людей, которые сохранили как бы в непростое время, да, мы разные как бы года проживали в Кыргызстане, но тем не менее они смогли сохранить самое настоящее человеческое нутро, доброту и уважение к друг другу. Это самое главное. И я это очень ценю. И когда приезжаю в какую-то другую страну, если я вижу где-то проявление неуважения к старшим или проявление неуважения, допустим, к женскому полу, я всегда говорю о том, что у нас в Кыргызстане у нас всегда уважают, всегда ценят старшее поколение, уступают место, там, помогают перейти дорогу там, и так далее. И это самое главное, я думаю, чем должен кыргызский народ гордиться. И должны сохранить обязательно это навсегда. Да. Ну и, конечно, природа кыргызская, она просто сказочная. И это доказательство тому огромное количество туристов, которые последние годы просто заполоняют аэропорт и толпами практически устремляются в горы за экотуризмом, да? Да, поэтому это доказательство. Эң сонун жооп Жакшы жооп алдым мен. Рахмат сизге, Юлия. Ал эми айтсаңыз, эми белорус кызы болуп, бөтөн жерде, бөтөн элде, башка адамдардын арасында ийгиликке жетишип, арасынан сүттүн каймагындай болуп, аттын кашкасындай болуп таанымал болгонго чейин канча убакыт өттү, канча доор жана түрдүү инсандар өзгөрдү, канча президент өзгөрдү, Фрунзе Бишкек болду дегендейчи, кандай кыйынчылыктар болду жолдо? Оор болдубу? Келип башка жердин ырчысы болуп, жөн эле ырчысы эмес, наамга жеткенге чейин ырчы болуш. Безусловно, путь был непростой, да. И если, возможно, кто-то со стороны может посмотреть и сказать, девушка-славянка запела на кыргызском языке, конечно, все кыргызы ее полюбили и стали слушать, и там, помогать, поддерживать. Все сначала было, конечно, не так. Потому что первые песни, которые я исполняла на кыргызском языке, безусловно, были с акцентом. И бывало даже такое, что мои песни не брали на радиостанции, не крутили на телевидении, мои клипы первые. И когда я выиграла конкурсы, побеждала на конкурсах международных и представляла Кыргызстан, не Белоруссию, и из-за моего участия поднимали кыргызский флаг. Но я приезжала назад домой и сталкивалась с тем, что многие масс-медиа не писали, не хотели писать о том, что я выиграла, заняла какое-то место, получила какой-то приз, представляла Кыргызстан.
это, я думаю, на совести тех масс-медиа останется, да, пусть это будет для них как бы вопрос, почему они на самом деле этого не делали. Мне не хочется говорить плохого, как бы. Но да. вот эти вот список Но пошел, этот список я помню до сих пор, да, такая. И я как помню всех тех людей, которые когда-то поддерживали меня и добрым словом, где-то, может быть, советом. И также, безусловно, помню тех людей, которые, наоборот, мешали, да, скажем так, на моем творческом пути и ставили какие-то преграды и препоны. И я думаю, что Бог ведет каждого человека на своем пути и помогает тем, кто верит, кто делает свою работу искренне и трудолюбиво, Он ведет и отводит плохое и помогает и ведет к хорошему. И я искренне верю, что Бог заметил меня среди огромного количества талантливых людей, поддержал и помог, и вывел на вот эту тропу и довел до даже до МГЭК Синерген артисти, да, даже до этой награды. Юля. Гордитесь званием? Безусловно. Да. Когда, я могу даже уточнить такой момент, об этом знают только мои близкие. Когда в тот день, когда я получила награду, первый сообщил об этом мне один из телеведущих, Эркин Рыскулбеков, позвонил и сообщил. И это было 31 декабря прошлого года. Я шла с покупками, с пакетами там, фруктов, овощей, несла домой, и уже была во дворе дома. И когда раздался звонок, и он озвучил эту новость, я не поверила. Я сказала: ты шутишь. Он: открой новости и посмотри Акипресс. Я положила прямо на снег все покупки, открыла новости, нашла в списке свое имя и побежала домой. Мама открыла дверь, и у меня слезы на глазах. Она испугалась, что случилось. Я говорю: мам, ты не поверишь, я получила звание заслуженной артистки. И мы обнялись с мамой, наверное, 5-10 минут мы плакали, потому что это было как такое, знаете, флешбэк, как кино, отматывающее назад. Все вот эти вот, вкратце, что я вам озвучила, было непросто. Когда говорили, что ты поешь с акцентом, там плохо поешь, там еще что-то. И вот это все, преодолевая все эти сложности, работая также и над акцентом, помимо творчества, помимо развития своего личного творчества, личностного роста и профессионального, ты должен еще был параллельно заниматься и работать над языком и над акцентом для того, чтобы твои слушатели перестали обращать внимание на твой акцент и, наконец, начали слушать и замечать только то, что ты пытаешься им сказать и донести. И поэтому это Сиз ушу Кыргызстанда, мен билишиме караганда сиздин негизги өзүңүздүн кесибиңиз башка. Анан кийин ушу экинчи кесип кылып кийин консерваторияны окудуңуз, аны бүттүңүз. Анан канча жыл Кыргызстанда ырдап баштадыңыз? Ушу канча 10 жылдан бери ырдап жүрөсүзбү? Вы прям все обо мне знаете. Биз да окуйбуз да сиз жөнүндө. О, рахмат, Назиреджи. Я начала петь, впервые вышла на сцену в 2002 году. Безусловно, об этом, наверное, помнят только те, кто очень внимательно следил за моим творчеством, потому что на тот момент я была еще не популярна. В 2004 году я впервые поехала на Славянский базар представлять Кыргызстан на международном конкурсе. Это уже было, посчитайте сколько, очень много лет назад. После Славянского базара в этом же году я была в Эстонии на международном конкурсе, в Москве на фестивале «Браво Азия». И вот это был мой такой старт, да, скажем так, уже на международную арену, повышение своего профессионального уровня. И да, по первой специальности я закончила АУЦА, факультет политологии. Я хотела пойти по стопам папы. Но мамина половина не дала мне остаться в стороне. И я, тем не менее, всегда занималась музыкой. Закончила школу Шубина по классу фортепиано с отличием. И вот все равно всегда занималась творчеством, музыкой. И оно взяло свое. В какой-то момент я просто поняла, что занимаясь, работая в посольстве, работая в проектах международных и занимаясь как хобби музыкой, выступая иногда на конкурсах, снимая иногда клипы, записывая новые песни, я поняла, что музыка — это мое. И если сейчас я не сделаю шаг вперед и не оставлю все позади и не попробую заниматься только творчеством, может быть, у меня такого шанса никогда не будет. И вот я рада, что я сделала этот шаг, хотя не все одобряли мое решение.
Да, извините, что вас перебил, но тут очень важный вопрос. Кыргыздын залкар инсаны биздин сыймыгыбыз раматылык Экөөбүздүн оюбуз бир чыкты. Нурак Абдрахманов агабыздын сиз көп иштеп калдыңыз акыркы убакыттары жана албетте эле элдин алдына чыккан деги эле кыргыздын жакшылыгында тойлорго келген жаңылык керек болсо тамашалап жар жарга конкуренция болуп аткан аппак сүйүү деген ыр чыкты туурабы? Көп тойлор ошо менен башталып калды. Кыз узатуу болобу, үйлөнүү тойлор болобу? Акырындан чөттөн жар жарда өткөн ырдап жүргөн эжектер жинден кабагын бүркөп үйлөр утусканын карай баштады дегендейчи. Ал бир эле ыр эмес, көйнөгү дагы. Кыргызстанда бүт кыздар ошондой көйнөк кийип баштабады. Мне было очень приятно, конечно. Это вообще было совершенно неожиданно. Когда я впервые сама увидела девушку на улице в копии моего платья, я не поверила. Я проходила по улице, и впереди где-то через несколько перекрестков, оно очень яркое, потому что пестрое, как бы, и было невозможно не заметить. И я просто остановилась, сфотографировала и выслала домашним показать. Я говорю, мне кажется, или это такое же платье? И потом, когда уже оно оказалось везде, было, ну, безусловно, очень приятно, да. Жаңы мода киргизген көйнөктөрдө. Ну, своего рода, видимо, так получилось. Агай менен кантип таанышып калдыңыздар эле? Так получилось, что с Нураком Абдрахмановым мы познакомились, можно сказать, с его подачи, так как моя преподавательница по кыргызскому языку, она слышала о том, что Нурак Абдрахманов ищет исполнителя для своего творческого вечера для песни «Апахсую». На тот момент песня «Апахсую» была известна, но в узких кругах, более таких музыкальных, фольклорных кругах. И она не была эстрадной песней как таковой. И, честно говоря, я лично не слышала этой песни никогда до того момента. Это впервые, да, было, когда вот он сыграл на комуде, мы встретились, он поставил эту песню в записи, был какой-то вариант на его запись с игру камузом. Девушка в Чехии спела на английском языке, попыталась сделать как бы такую более современную ремейк этой песни. И он мне показал, и он сказал, что я слышал, что ты исполняла Тугульбая Казакова «Джамгыр» на английском, русском и кыргызском. Мне понравилось. Я хочу посмотреть мою песню. Сможешь так сделать? И первоначально эта песня сделалась специально для творческого вечера Нурака Абдрахманова по его же просьбе на русском, английском и кыргызском языках. Это была первая версия в моем исполнении этой песни. И когда я вышла на концерт в филармонии выступать, это был, честно говоря, такой маленький для меня лично фурор, потому что люди настолько тепло встретили сразу же с первых нот эту песню. Обычно новая песня как бы очень волнительно самому исполнять, и люди как бы привыкают еще. А тут с первых нот они сразу же очень хорошо встретили и начали звонить Нуракова и спрашивать, где эту песню взять, а где она, почему-то нам не давала эту песню. И Нуракова мне рассказывал тогда сам, что эта песня 20 лет, где вы были, что почему вы раньше на нее не обратили внимания, вот когда я Юля отдал ее, вы теперь хотите сделать. И сам Нуракова позвонил в один день и сказал мне, Юлечка, я хочу, чтобы ты на кыргызском сделала эту песню полностью. Вот таким образом «Апахсую» появилась на свет. Что интересно, что когда песня вышла, все звонили, даже именитые наши коллеги звонили и спрашивали, а где ты взяла эту песню, а кто тебе дал эту песню? Вот с благословением, можно сказать, Нурака Абдрахманова я стала исполнять эту песню. И больше того, новый клип, который вышел в этом году, вот совсем недавно, он снимался в Румынии, и он также снят на песню, самую последнюю песню Нурака Абдрахманова, которую он удостоил мне чести и подарил эту песню. Гүкүгүм. В Румынии, в городе Яссы. Юлия, сизге айтып атпайсызбы, канча убакыт өттү, эмне болду, эми азыр нам алдым депчи. Эми өзүнчө эле карып кеткендей. Сиз эми жапжашсыз, жумушуңуз, жашооңуз эми эле баштап атат. Биздин кесиптешибиз бар болсо жантан бери кыйнамак, жигитиң барбы, эмнеге күйөөң кайда, менден сурайын деп аткам да. Ошол суроолорду жакшы Гүлжен эжеге жок экен, кыска нускасын Назира эжекебиз сизге сурап өтсүн, андан соң Кыргызстан эмне дегенде жооп берип кетиңиз. Сиз кандай деп коет, кыздын барар жери күйөө деп кыргызда бизде жакшы сөз бар. Сиз да кыргыз болуп калдыңыз эми дегендей. Кудай буйруса эми турмушка жол аттаныш керек, сиз дагы эне болушуңуз керек. Биздин келечекте күйөө балабыз барбы, жокпу? Апабызга жуучу келдиби? Сөйкө салдыбы сизге? Буйрса? Бар. Бар. Кыргызбы? Жок. Мусулманбы?
Анда макул. Болду. Анда макул. Мусулман болсун. Эми албетте эле бунун баары тамаша. Юль, сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргызстан сиз үчүн эмне айтып кетсеңиз? Белоруссия мен үчүн айттыңыз, жүрөгүмдө болгон эң жакын өлкөлөрдүн бири болду айтып кеттиңиз. Ал эми Кыргызстанды жооп берип кетсеңиз. Для меня Кыргызстан — это, безусловно, моя вторая родина, которой я благодарна Богу, который дал мне эту землю, дал мне этих людей. Самые, наверное, главные большие друзья моей жизни, они здесь, живут в Кыргызстане, и они совсем разных национальностей. Это и узбеки, и кыргызы, и татары, и корейцы. И для меня они все кыргызстанцы, жители одной страны. И я, наверное, не могу себе представить, что на сегодняшний день, что я совершенно могу уехать из Кыргызстана, потому что когда каждый раз я уезжаю куда-то за границу, в Европу, я всегда прям с трепетом возвращаюсь в Кыргызстан, и вот я чувствую, что это мой дом. Анда эмесе сүрөт, жылдыздуу селфи. С удовольствием. Сиз менен жакшы маек курдук, анда Кол чаап койсоңуздар болот. Юлия Ручкага. Я справилась даже без перевода. О, Да, да, азабатсыз. Мен да монтип секирип турдум. Юлечка, салам Кыргызстанды көрөсүз да. Сүрөттөн кийин, селфиден кийин эмне болот? Бизде оюн болот. Анткени Да? сизге дагы оюнубуз бар. Албетте эле Юлия. Колчалар менен тосуп алабыз. Мына реквизиттерибиз даяр. Бул чайниктердин ичинде эки элдин суусундуктары бар. Бирөөсүндө балким Кыргызстандык болушу мүмкүн, бирөөсүндө Белоруссияныкы болушу мүмкүн. Сиздин жумушуңуз кайсы суусундук экенин табыш керек болот. Ачса болбойт, жыттаса болбойт. Алып туруп ичип көрөсүз. Дароо эле айтып коеюн, бул жакта спирт ичимдиги жок, жалаң эле адал нерселер. Иче берсеңиз болот, коркпой эле иче бериңиз дегендей. Уксус жана ошондой сыяктуу кислота ичкизбейбиз. Сиз бизге керексиз дегендей. Ал эми кол чаалар жаңырсын, каалаган жагынан баштасаңыз болот. Сиз аласыз, текшересиз. Туура болсо туура деп кол чаап коебуз. Туура эмес болсо штрафной. Сизден штрафной круг эч ордугу жок. Болгону эле могул жактан эч качан кыйкырбагандай кыйкырып бересиз. Ва деп. Ал эми даярбыз? Кеттик. Кандай бериңиз? Каалагандан. Анда эмеси кандай көрөлү. Измочка. Эмне экен бул? Кана? Эмне бул? Оюңузча. Кана көрөлүчү. Максим Шоро. Это Максим. Максим экен туугандар. Кол чаалар жаңырсын. Таап алдыңыз Кыргызстандын ичиндеги Максимди таптыңыз. Коркуйчу. Бул эмне экен? Эмне болду экен? Кана көрөлү бул жактан. Жакшылап ойлонуңуз. Балким Кыргызстан, балким Белоруссия. Это рассол со соленых с огурцов или капусты, что-то, да? Аябай жакын болду, бирок туура эмес болуп калбады. Помидоров. Жок. Да? Бул эң эле жөп-жөнөкөй эле суу менен сүзмө аралашылган чалап тугандар. Кол чаап койсоңуздар болот. Да? Кыргыздын суусундугун таппай калды. Рассол кыл. Эми кандай кылалы? Назира эжеке, отжимание кылалы, приседание кылалы. Же бир башка тилде ырдаталыбы? Туура эмес болуп калды. Чын эле ырдап бербейсизби? Анда жандуу үн Туура менен. эмес тапкан үчүн. Жандуу чыгарма, ырдап бериңиз бизге. Кыргызча, белорус тилден башка тилде. Англисче. Бир куплет, бир припев кылып койсоңуз болот. Жагасаңыз бир куплет кылып койсоңуз болот. Бирөөсүн тапты, бирөөсү Максим, экинчиси чалап болду, чалапты таппай калды. Же кыргыз тилинде биздин азыркы кызыл өрүктү же болбосо мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Вы сегодня у нас кызылырок. Да. Ушул биздин Анда мындай кылалы. Азыр Юлия ары бери ойлонуп калбадыбы? Кыйналып калганды, мен кыйнаганды жакшы көрөм. Юлия бери чыгып бериңиз. Бул жака келип бериңиз. Эки колду эки жака кыласыз. Юлия сиздер үчүн туура эмес таап калган үчүн чыгыш бийин бийлеп бермекчи. Танец живота в исполнении заслуженной артистки, дамы и господа. Юлия Ручка впервые танцует танец живота. Сами виноваты. Надо было начать петь. Раз, два, три. Поехали. Кол чаалар. А где музыка? Хоп. 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 жакшылап. Катыра, кол чаалар. Впервые на КТР попробовала кататься на лыжах, впервые на КТР танцевала король Джургов, впервые на КТР в своей жизни танцевала танец живота. Я вам скажу больше, вы сейчас впервые будете танцевать под Исфана. О боже! Диджей Исфананы даярдап койсун, анда эмесе тойду көп эле көрүп жүрөсүз. Стандартный мындай кол кыймыл аракеттер болбойт, кудалар бийлеген кыймыл аракеттерди бийлейсиз. Макулбу? Исфана сиз үчүн диджей Торрес 1, 2, 3, кеттик. Жок.
Юля, биздин жеңелер кантип? Кана. Кантип? Хоп, жеңелер. Кана. Тойдо жүрөсүз го. Көрбөйсүз кандай жеңеш. Ай, баракалла, Кудагый. Кудагый. Белорусиядан келген Кудагый калса койсоңуз Кудагый. Баракелде, Юля, рахмат. Сизге келиңиз кайра уланта берели. Ох, штрафной, Эми бул штрафной. жеңелер, бирөөсү кыргыздык болушу мүмкүн, бирөөсү белорустук болушу мүмкүн. Азырынча белгисиз. Келиңиз улантабыз. Я надеюсь, в одной хотя бы чай есть? Юля чалапты ичип көргөн эмес окшойсуз, Шуның үчүн таппай калды. Я ошиблась. Вот здесь вот рассол. Ушул жакта, Да. Солёный. Да, эмне болушу мүмкүн ичинде? От помидоров, наверное. Ага. И давай скажи мне. Ага. Помидоры. Ага. Да, мне Когда очень- консервация делает, помидоры, там чеснок кидает. Топтора туугандар, кол чаап койсоңуздар болот. Тарыхты биз интернеттен байкап көрсөк, деги эле Белоруссияда ушуна жаза алышыптыр. Бадыраң, помидор, бар чогуу кышында ичи турган, сонун суусундук болуп калат. Рассол. Ох, слава богу. Анда эмесе улантабыз. Жыйынтыктоочу. Келиңиз мунун ичинде эмне бар экен? Ойлаңыз, балким күрүч бар ичинде дегенде. Күрүч ичип албаңыз. Эмне экен бул? Караңыздарчы. Ойлонуп атат. Иштесин ичип жүрөсүң. Ой, жууп Это атат. кыргызское что-то. Чалап? Кана көрөлүчү. Чалап болбоду? Чалап болду. тогда- Чалап болду. Бул эмне болушу мүмкүн? Но это не кумыс. Кымыз эмес. Это... Кымыз эмес. Кыргыздын суусунда болгон. Туура таптыңыз. Аябай байыркы На суусундуктардан кумыс похоже, но тоже из молока сделано. Жок. 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 Биякта сүт такыр жок. Не животного происхождения этот напиток. Аябай Бул эски. өсөт. Растет это. Бул суусундукту көп ичсе болбойт. Көп ичсе жаңжал чыгарышы да мүмкүн. Табыңызды. Бул кыргыздын, таптыңызбы же болбосо ажмания жасайсызбы? Кыргыздын шарабы десек да болот. Бул бирок эме ден соолукка деле жакшы, каны астар ичсе болот. Ооба. Б таңбасына башталат, О Но таңбасына если это бүтөт. не кумыс, тогда это... Начинается с Б, заканчивается на О, посередине З. Бозо. Да. Колчак койсоңуздар болот. Сен баарын эле айтып салган. Эми кыйнап койбойлу да, акыркы болду болгону, оор болуп калган, бул жөнөкөй боз эмес, чычырканак менен боз болгон үчүн кыйналып Спасибо. калдыңыз. Я тебе после эфира шоколадку дам. Я вам больше, я вам сейчас целую корзину шоколадок дам. Анда болсо кол чаап коюңуздар. Бизге Юля келгениңизге рахмат. Алтындай убактыңызды аябай. Анан биздин башкы демөөрчүбүз Ата кондитерлик фабрикасы. Мынакей сизге. Сиз бир шоколад бересиз. Сиз бизге бир таттуу берсеңиз, биз сизге мунун баарын берип атабыз. Одну ты заслужил. Чоң рахмат, чоң рахмат. Кол чаап коюңуздар. Анда болсо Анда Юлечка, чоң рахмат. Сизге эркин микрофон, эл журтка кайрылып, каалоо тилек, ыраазычылыгыңызды белгисип коюңуз. Хочу еще раз признаться в любви к своей второй родине. Благодарна каждому своему поклоннику, каждому своему зрителю за то, что вы со мной, за то, что поддерживаете ежедневно в социальных сетях, на концертах, на улице вас встречаю. И каждый раз вы одариваете меня своим добрым словом, добрым взглядом. Это самая дорогая моя награда. И дай Бог каждому из вас здоровья, благополучия, успехов, чтобы в каждом доме вы улыбались и были просто счастливы. Менин Кыргызстаным жаша. Жаң эле кыргызча деп айтты беле. Анда Юлечка сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Кыргыздын ырларын ырдап жүрө бериңиз. Анда кол чалар менен Мен узатып сиздин коеюн. жүйүңүздү ташып берейин анда, Шоколад бериңиз, келиңиз. Юлия Русская сиздер үчүн. Рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө. Эй бала. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ай, ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады беле? Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Байкелер. Gel biraz dinle.
Tаңертең көзімді açsam шола чачып улуу нур терезеден түшүп турат муңгана күкүк сайрап үнүн безеп таптаттуу тилектерин миң бир курат алыста ашыгына арнап сунат макулдук бирок анда сүйгүчү эч нерсе тең келе алгыс бийиктешет кылымды кылым сүрүп өтсө дагы ашыгын күтүп жүрөт тилин безеп андыктан күкүктүү эл ыйык сезет кымбатым мен да сени күтүп жүрөм жүрөгүм ыйык сырдуу ырга толуу өмүрүм токтолгончо өз жолуна күтөмүн мен да сени күкүк болуп күтөмүн мен да сени күкүк болуп күтөмүн мен да сени күкүк болуп Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, анда эмесе сапарыбызды уланталы. Кызыктуу маектен соң биз сиздер үчүн Кыргыздын даамдуу жигитин чакырып келдик. Туура айтасың, анда кийинки коногубузду келиңиздер бардыгыңыздардын кол чабыңыздар менен тосуп алсак, астыңыздарда Адилет Азимов. кол чабыңар. Салам Кыргызстанда. Куш келипсиз, келиңиз Адилет. Саламатсыз Адилет, кандайсыз? Келиңиз көргөзүп бериңиз. Куш келипсиз. Кол чабыңар. Адилет, аттап келген ар бир кадамыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Деги эле өзүңүздүн азыркы учурда абалыңыз кандай жүрөт? Чыгармачылыктын абалы кандай? Жакшы жаңылыктардан? Негизи ушу көп эле ырларды жаздырып атам. Буюрса өзүмдүн кайра эле форматымда деп айтсам болот. Конкурстун ырлардан жаздырып атам. Кайра көптөгөн конкурстарга даярданып атам. Анан бир 3-4 конкурстан кийин конкурстарды аяктайм деп айтсам болот. Тототосuz. Канча конкурска баш аягы барып келдиңиз? Бир 10 Канча жеңилдиңиз, канча жеңдиңиз дегендей? Бир 2 жолу жеңилдим окшойт, калгандары биринчи орун гран-при деп айтсам болот. Азамат. Бир кол чаап койбойсуздарбы анда? Адилет, сиз эми жаш жигитсиз, азырынча мындай эл алдына чыккандай чоң наамдар деле жок. Бирок азыркы баары көрүп аткан, хит болуп аткан дуэтиңиздер Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова менен жаздырып калдыңыздар. Кандай болуп Гүлнур эже макул Адилеттин эмсе мен ырдайын деген макулдугун берип калды. Бул бир балким Адилет шустрыйраак болду, балким көбүрөөк суранды дегендей. Жана экинчиден ушундай дуэттер боюнча, иштешиш боюнча эң алгач идея чыгаргандар ким болот? Негизи бул ырды Чыңгыз Турдубеков деген бала жазган. Баарыңыздар тааныйт окшойсуздар. Композитор жана жакшы обондору көп, өзү деле ырдайт.
Ошол бир күнү бир жерде отуруп калып, ал деген гитара менен ушул ырды ырдап берди да, болсочу деп. Жашоодо жаман нерсе деп аябай жакшы, анан обонду аябай жактырдым. Мага берчи дедим. Десем, бул сага подарок деп туруп өзү мындай белек катары берди. Анан кийин бирок аны айтты да, ушуну Гүлнур Сатылганова эжеке менен ырдасаң аябай жакшы болот деди да. Анан анда Гүлнур эжеге угуз көрбөйүнбү дедим. Көлгө барсам, ошол Гүлнур эже көл жээгинде басып. Купальник чебем кетип Жок, купальник чебес эле мындай. Кийимчен эле мындай уже суук келип калган андачы. Анан барып эле Гүлнур эже ушул сиз менен дуэт ырдасак болобу деп айттым. Анан кийин мен ойлодум, мен баягы ырдабай коюшум мүмкүн го деп. Анан кийин десем, мынтип туруп, да, Адлет, конечно, бирок ырды угузуп көр, мага ыр жакса мен обязательно ырдайм деди. Анан бир концерттен угузуп көрдүм. Угузуп көрсөм, мынтип туруп, укту да, угуп туруп, да, ырдаш керек экен деди. Обон жакты да. Анан кийин ошентип ушул клип ыр жаралып калды. Пайда болду, да? Эми ырдаталы ошону. Ырдаталы? Анда болсо ошолдон бир чыгармадан. Жашоодо жаман нерсе болбосочу ай, дүйнөдө жалаң жакшы орносочу ай, орбас адам болсочу ай, жаңылбас пенде болсочу. Барекелде. Сизге Гүлнур эже бул сөзү да чыңгыздыкка таандык. Сөзү деле. Гүлнур эже көбүнчө сөзгө аябай басым жасайт эмеспи? Ошо мага да ушул сөз аябай жагат. Кичине айта кетсем, ушул сөзүн кичине оңдоттурду. Гүлнур эже кичине оңдоттурду. Ал албетте болуш керек да. Эми чыгармачылыктан бир аз алыстайлы дагы. Эми мен ушу топурак менен суу булуулай, эркек менен аял бул жубай, ушинтип жаратып койгон турбайбы Кудай деген бир сонун сөз бар да. Ушинтип бойдокчулук менен качан коштошоюн деп атасыз? Кудай Жүрөктүн ээсин таптыңызбы? Кыргыздын кайсы сулуу кызы, бактылуу кызы сиздин жарыңыз Адлет аз быйыл 14-төсүппү же 15-төсүппү? Мен 13-төмүн. Тамаша. Бул мен эми Кудай буйруган күнү үйлөнөт окшойм. Жок, эми азыр жүрөгүңүздүн ээси барбы? Жүрөк бош эле. Азыр сизди көрүп турган таарынып калбайбы? Бош. Мен эсли Ал бар, бирок ал жүрөктө эмес, жүрөгүм азырынча бош деп коебуз. Анда кыздардын бардыгы Адилетти жакшы көргөн кыздар сиздердин Адилетти жакшы көрсөңүздөр бош экен жүрөгү. Карагылачы, Адилет өзүнчө эле няшка, бошмун дейт. Эми миллиондогон кыргыздын кыздары көрүп калды. Адилетке кандай кыздар жагат болду экен деп сурап атышат. Сүрөттөп бериңиз. Салмагы, бою, ою, чачы, көзү, тырмагы, мүнөзү. Кандай болуш керек сиздин оюңузча? мындай мага восточный кыздар жагат. Чыгыш дүйнөсүнүн кыздары жагат. Чачы кара, көзү кара, кашы кара. Бирок өзү агыраак болсо деле жакшы эле. Кыздар угуп атасыздарбы? Чачыңарды сарыга боёгула. Мындай өтө деле жалжактабаган, жылдыздуу. Анан эң башкысы мен ушу тилейм. Ушу көп жылдан бери уже жакындап келатат да, өзүм деле билип атам анычы. Анан тилейм да, ушу ата энемди сыйлаган, жана мени түшүнгөн ошондой. Азыр дагы ушу кыздар жөнүндө бир кыска эле суроо бере кетейин. Азыркы кыздарды карасаңыз бардыгы суп-сулуу эле оп-окшош болуп баратышат. Чачтары узун, жашнакай кылып эле, анан каштары да окшош, анан кирпиктери да окшош. Ушундай кыздар жагабызбы? Бир кирпиктердин бардыгы эме да, башка кирпик. Мына мисалы меникиндей. Ошондой кыздар жагабы сизге? Жок, эми кандай айтсам? Же болсо нукура сулуу болуш керекпи? В меру, да, в меру болсо нормально. Сүйүү тандабайт дейт. Балким Адлет Азимов чачы сары, чачы көзү жымшык. Балким чачы кашы сапсары, көзү меникиндей, өгөздүкүндөй дегендей. Анан көзү көк, бир көзү сары деп коелан да. Эки көз башы. Аябай мүнөзү стерва бирөөнү сүйүп калдыңыз. Эмне кыласыз анда? Ошо да, ошо значит Кудайдын буйруганы ошол экен да. Эмне кылмай элек чыдайбыз деп коюңуз, чыдайбыз да. Эми жакшы тилегиңиз, жаштын тилегин берет дейт. Кудай тилеген, ошо сиздин ата энеңизди өзүңүздү сыйлаган кыргыздын татынакай кызы туш келсин. Рахмат, айтканыңыз. Анда эми Адлет, азыр түрдүү күндөр болуп атат, ар түрдүү нерселер болот, анан ар түрдүү азгырыктар болот. Балким бирөө айткандыр, Адлет, ушул ырчылыгыңды токтот балам. Кел, могул барып
могу магазинде атаң менен иште, байкең менен иште, тууганың менен, тайкең менен иште, тигиндей кыл, мындай кыл деген суроолор көп болот. Жакындар, үй бүлө көз карашы кандай чыгармачылык жашооңузга? Чыгармачылык жашоомо анткени ата-энем өздөрү чыгармачылык адам. Атам тамада болуп деле чыгат, апам жар айтат. Дом культурада иштешет. Бул илгертен бери ушул баягы мен кички кезимден баштап эле ушулардын автоклуб айдачат ал кезде атам. Ошолордун жанында эле жүрүп эле ушул чыгармачылыкка киришип кеттим десем айт. Демек музыка үстүндө чоңойгон турбайсыз. Тайкелерим деле бүт баары эле тамада, музыкант, ырдашат. Атам жакта эле ушул мен Өзүңүз каяктын апчелерим кулунуз? Сокулуктан Кызыл-Туу айлык. Спортко кандай экен адилет ошондо? Спорттон профессиональный бир спортсмен деп айтпайм, бирок Мындай өзүңүзгө тура аласыз. өзүмө тура алам. Адилет, айтсаңыз, мынакей ата-эне жактын бардыгы эле ушу музыкага жакын деп атпайсызбы? Канча үй бүлөсү, үй бүлөдө бир гана сиз жалгыз болуп эмессиз да? Сизден да башка бир туугандар бар. Алар деле атасы тамада, апасы жар-жарчы болду. Эмнеге алар ырчы болушкан жок? Же алар дагы ырчыбы? Ырдайт, менин карындашым деле абдан жакшы ырдайт. Бирок баягы мен ойлойм, кыз кишиге өтө деле ырдап эметер болсо Эмнеге? болбойт. Билбейм, мен өзүм ушундай. Сиздин апаңыз деле ырдап жүрбөбү? Эми мен апам ырдап жүрөт да, карындашымды үйдө эле болгон жакшы. Апам кыз эмес, ал апам да деппи? Бүгүн баягы ушул бүгүн съемка баягы учуру болуп атат. Баягы бир секретти айта кетсем, ушул бүгүн менин карындашымдын свадьбасы болот. Бүгүн, Күйөөгө тийип атат. Күйөөгө тийип атат. Куттуктайбыз, бактылуу болсун. Чоң рахмат. Күйөө бала бут болсун. Рахмат. Карындашыңыздын, жолдошун, күйөө балаңызды кыйнап эле ары бери жумшап эле жыргап калыңыз анда. Кудайым буйруса. Бир эле карындашым бар. Кичине башында биринчи кеткенде баягы ачышты, бирок көнүп калат экенсиң. Эми Кудайым буйруса Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Сиздин Кудай тарапы ошо ичиңиз атышып, карындашыңыз келет. Сиз дагы Кудай буйруса үйлөнгөндө башка бирөөнүн да ичи атышат да. Анан кийин ошо күйөө балаңызды мындай башында жактырбай, карындашыңызды кызганып, мындай ушундай эме болдубу? Болду. Күйөө бала менен кичине сүйлөштүм, өз сөзүмдү айттым, айтчу нерселеримди айттым. Карындашым башынан бир чач түшсө деп, Анын баарын айттык, эми айтчу нерселерди айттык. Ошол эми буйруса азыр бияк эмеден чыгып алып, КТРКдан чыгып, свадьбага барам. Буйруса. Тойлукканда бизге ала келиңиз. Кудайым буйруса. Мына эми келип элең негизги суроого да келип жеттик. Азыркы учурда баары жакшы дедиңиз. Алдыңкы кое турган пландар? Баягы эми буйруса ошол конкурстарымды күтүп атам. Дагы көп бизде мен деген Турксой компаниянын эмесиндемин. Аяктан деле чакырууларды күтүп атам. Мен планда чогуу дагы чыгармачылык дос балдарым ошол жака кошконго аракет кылып атам. Алдыңкы пландар көп. Анан кийин дагы клип тарттырайын деп атам. Ушул айда эмес, эмки айда. Буйруса, алар да көрүп каларбыз. Назира эже экөөбүздүн эң эле мындай башынан эле келип сизге сурайын аткан сурообуз могу болчу. Азыркы учурда эстрадада конкуренция аябай күчтүү. Атаандаштык аябай күчтүү. Өзгөчө мырза ырчылардын арасында. Кантип тиричилик кылып атасыз? Жөнөкөй тил менен айтканда, жалпак тил менен айтканда, кантип выживать этип атасыз? Жана сиздин конкурентиңиз ким деп ойлойсуз оюңузда? Мен конкуренттерим Эми мисалы боксерлор бири-бирине чыгат го, сиз кимге чыга аласыз? Бардык эле ошол эми конкуренттер айтпай эле коеюнчу, конкуренттер. Макул, атын айтпай эле коюңуз. Эмне кылып атасыз ошол? Конкуренция барбы деги эле? Негизи конкуренция бар. Бизди ошол 3-4 баягы өзүмдүн жашымдагы тең балдарды айтып кетсем, 3-4 өзүм эле дос балдарымды конкурент деп айтып койсом, алар азыр аябай деп эме баягы. Эми азыр досторуң бар эле дейт азыр. Дей берсин дечи. Атын айткан жокмун да деп. Зат атын айткан жокмун да. Не өзүң алып атасың деппи? Медалдын эки бети бар демекчи. Сиздин эми биз чыгармачылык адам болгондон кийин жакшы жагыбызды көргөзүп жүрөбүз да, кээ бирде жийинибиз келгенде өзүбүзгө жакпаган бир ар кандай мүнөздөр болот да. Өзүңүзгө жакпаган кайсы мүнөзүңүз бар? Мен вспыльчивыймын да. Бат ачууланасыз. Анан бат эле тарайм бирок. Ошол бат монтип бат ачуулаганыңыз жакпайт, бат жок, тараганым жакшы эле, бирок бат ачууланганым жакпайт. Эмне кыласыз ошондо ачууланганда?
бир нерсени сындырасызбы же чай эсизби уруу Караса, эсизби Адлет мырзанын өзү мындай кебетеси дагы жана кунг-фу пандадагы сонун панда бар го. Кантип жинденет экен деген кызык болот да мага. мен күлүп эле жүргөнүн көрөм да Ошондой көрүнөм, бирок негизи Мен начар адаммын деп койбойсузбу? жаман адаммын мен деле. Тамаша. Анда эмесе келиңиз, ачууланбай жүрүңүз жана бат тарап жүрө бериңиз дейбиз дагы. Салам Кыргызстандагы негизги суроо, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул менин мекеним, менин жерим, ушул жерде төрөлүп өскөн жерим. Кыргызстаным бул мен баягы гордость деп айтсам, сыймыктанам да, аябай. Албетте. Анда чоң сүрөткө рахмат түшүрөбүз. келиңиз анда эстеликке сүрөткө түшүп коелу анан кийин оюнга өтөбүз так эки жигиттин ортосунда туруп алайын мен Аделет Азимов, жана анонс кылып кеттик, оюн баштадык. Келиңиз ортого келип бериңиз. Биз сиздер үчүн бүгүн Салам Кыргызстанда физкультура сабагын уюштурабыз. Дене тарбия жана эң кыйын бир учурда тейквондист болгон, азыркы учурда аябай белгилүү машыктыруучу болгон тренерди чакырып келдик сиз үчүн. Кол чаалар менен тосуп алабыз, урматтуу меймандар. Тренер Бекси. кол чаалар бул оордук болгону менен сизге өзүңүзгө ден соолугуңузга пайда алып келет келиңиз кол чаалар Тренер Бекси, реквизиттериңизди алып чыгыңыз. Бул жака керек болгон нерселердин баарын көп нерсеси бар экен. бул канча ошолордон даңдаң агайлардан. Муну билесиз, акробатический шар, отуруп алып ары бери азыр бүт трюктардын баарын биздин тренер өзү сизге көргөзөт, машыктыруучу көргөзөт. Эң негизгиси жеңилден баштап оорго кетебиз. Биз бул жакта турабыз, сиз акырындан баштай бересиз. Эң эле негизгиси башында кардиодон баштайлы. Бул албетте эле секиргич скакалка. Анда эмесе биз тоскоолдук кылбай мындай туруп турсак болот да келиңиз, бери келиңиз. Адлет, азыр бирок жөн эле жыргай бербей ырдайбыз. Ырдайбыз, ырдагыча ушунун баарын кылабыз, макулбу? Биринчи көрүп алыңыз, азыр кандай секириш керек экен. Мына ушундай эле, эч оордугу жок. Ушундай эле. Көрдүкпү? Бирок ырдайбыз. Кана секиргичти скакалканы колуңузга берели. Бул жака туруп бериңиз. жеңил секириш керек Ой булбул ырдайбыз. Ой булбул ырдайбыз. Анда эмесе даярбызбы? Булбулумду ырдай бербейм, Ай булбул да. Ай булбулум деген. Ошону айтып атам мен. Анда эмесе бир экөө үчүн кеттик. Ай булбулум, Ай булбулум болуп калды. Ай бул. Опа, баягы деле ай булбул болуп кетти. Сиз өзүңүз ай булбул турбайсызбы? Мындай кармалыңыз. Кеттик. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ырыларыңдан сенин көмүл эргип, сагынычым. кол чаап Койсоңуздар туугандар. Ай баракелде. Азамат. Сырдын баары буякта турбайбы? Адлет Азимов скакалкада мыкты секирип койду. Качантан бери үйрөнүп жүрөсүз мен секиргенди? бияка качып кетсем азыр скакалка тие деп качып кеттим биякта эле турайын Биякта эле туруп туруңуз. мындай салмак менен мынтип секириш Азыр эми Адлет сиз бир аз жанданып алдык, кардио кылып алдык, кан чуркады. Эми тартынабыз, растяжка кылабыз. Келиңиз, биздин тренер азыр көргөзүп коет. Үстүнө белиңиз менен жатып алыңыз. Бул көрсөтпөйбү? Мына, Ушинтип жатам. ушундай жатасыз. Эми кайра турасыз. Тетириңизден жатыңыз бери. Мына, мондай кылып. Мондай жатпайлы. Жатасыз. Ушундай да ырдайсыз ай булбулумду. Ары бери эңкейгиче. Ырдагыча мен башыңыздан ары бери тартып турам, мындай кылып. Мындай тартып турам, байкадыңыз, Мына. Мондай эле жатпайбы? жок биринчи бизге тигиндейин деп. биздин шартты биз айтабыз бузмай жок Анда эмесе ошол эле ай булбулумду да баштайбыз. Кеттик. Мондай жатыш керек, Анан мондай Кеттик. калай мондай кылыш керек. ай булбулум Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ай булбулум. Эми кайра алмашабыз. Жанагындай бели менен ырдай бериңиз. Ай булбулум. Күндөр атат, таң атат. Ырыларыңда сени көмүл эргип, сагынычым. Катыра ырдайт. Ырыларыңдан сен. Өзүңүз байкандай дене тарбия мугалимибиз да кыйналып калды. Дегенден өтүп кетти. Эми келиңиз, пресс көтөлү. Роликтин ордугу жок. Бар бул жөнөкөй эле. Мондай кармайсыз. Ай булумду ырдагычы эле. Өйдө ылдый тизе менен. Муну кылыш мен үчүн. Сиз үчүн жеңил болот анткени Жок. секирбедиңизби, скакалканы кылбадыңызбы?
дене тарбия мугалими даяр болуп туруңуз. Ай булбулумду улантык кеттик. Меничи. Тизе менен эле. Ай булбулум. Элди карап ырдайбыз. Кана, булбул эмне болуп тур ошондо? Булбул учуп кетти. Ай булбулум улантпайсызбы? Ай булбул. Күндөр өттү анан. Таң атат, короче. Баракелде. Бир жылын алдык, пресс кылдык, эми гантелге өтөлү. Азыр да аткача сиз Айбулумду улантырасыз. Биринчи биз бирөөнү карматабыз, анан экинчини карматабыз, анан экөөнү көтөрө баштайбыз. Макул, бирөөнү мага берип койсоңуз болот. Анда эмесе кеттик, ырдай баштаңыз. Кандай? Ырдай баштырыңыз. Ал булбулду ырдай бериңиз. Ай булбулум. Я, мындай кылалы, шаңдурак кылбайлы эми. Бираз шаңдурак ырды кылалы. Сүйүгүчүм ай дедиңиз. Жок, ушуну эле баттыраак ырдап коеюн. Ушуну эле Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ырларыңдан сенин көңүл эргип, сагынычым таратат. Экинчине кармаңыз. Ырларыңдан сенин көңүл эргип, сагынычым таратат. Өйдөгө мындай. Хоп. Ай булбулум, кана. Бо, каштын чечип коюш керек. Жок, каштын чечпелер деп керек. Кана, кеттик. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ырларыңдан сенин көңүл эргип, сагынычым таратат. Колчайлар. Азамат. Эми эң акыркысы келиңиз бул жака могул биздин таза жерибизге жата калыңыз, пресс кылабыз. Мындайынан эле. Кана, бер жакка. Пресс кылбайлы. Пресс кылабыз. Кандайча кылбай эле коебуз. Ажелетке эле коебуз. Айтпадым беле 2 килограммга арыктай түшөсүз деп. Кудаларга барганда, биздин Жата бериңиз, таптаза. Буну мен сизге жардам берип турам бул жакта. Кана, ылдыраак, эңкеңиз. Кана, кайсы ырдайсыз Адилет? Ырдабайлы коебуз. Жок, ырдайсыз керек, ырдаш керек. Ай булбулумду батыраак тока. Кеттик. 1 2 3 кайра баштан. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ай булбулум, күндөр атат, таң атат. Ырларыңдан сенин. Колчайлар жаңырсын ардактуу телекөрүүчүлөр жана биздин берүүбүздүн көрөрмандары. Адилет Азимов сиздердин алдыңыздарга спортко аябай көп басым жасап көңүл буруп берди. Келип, колуңузду берип коюңуз, азаматсыз. Урматтуу кыздар бардыңыздар, өзүңүздөр байкагандай эле, Адилет бир гана ырдаган эмес, спорт түрүндө да жакшы. Сизге биз анда белек берип коюуга уруксат этиңиздер. Бул белектин баары сизге. Тойго баратасыз, карындашыңызды куттуктап коюңуз. Ата кондитердик фабрикасынан таттууларды кудагыйларга, меймандарга осетип коюңуз. Анда сизге ушул бойдон, дем алган бойдон эркин микрофон. Ушул сиздер үчүн, сиздерге чоң рахмат, ушинтип баягы эл жүзүнө көрсөтүп атканыңыздарга. Баарыңыздарды көрүп жаткандарыңыздарга салам. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кыргыз элим. Алга. Адилет Азимов келип туруңуз, Адилет мырза. Келиң сизди узатып коелу анда. Чоң рахмат. Анда мен узатып коеюн, Иттен чыгарып коеюн, жүрө коеюн. Конокко барса эч ким кургол барбайт. Бирок салам Кыргызстандан моой жекелерим үчүн мен ар дайым кургол кетип калам. Жок, бүгүн Санжар сенден Гүлжайна жок, мен талашпайм. Сен конокко баратасың. Ушунун бардыгын сизге арнайбыз. Билгем ушу кептин баары Гүлжайна желе деп. Ата, сиздер үчүн таттуулар даярдайт. Урматтуу айымдар, бардыңыздарды кайрадан эле Мээримдин салонуна чакырабыз. Дареге астыбызда жазылып турат. Сулуу болуңуздар ар дайым. Yazdı suyunu, küttüm nege gelmedi. Taqdırmağa belegim. Bul joluda vermedi. Mahabat, kütümün mahabat. Bilemin vakit senden jaralar. Mahabat, men kaçan mahabat. Cılız
uçam aralap. Mahabat mahabat Kutamın mahabat Bilemin vakit senden jaralar. Mahabat mahabat Men kaçan mahabat Yıldızlardı uçam aralap. Sızdap soksun yüreğim Kuvanıp men külümün Şamalına aldanın. Hani sende, hani sende, hani sende yüreğim. Mahabat mahabat Kutamın mahabat Bilemin vakit senden jaralar. Mahabat mahabat Men kaçan mahabat Yıldızlardı uçan aralap. Mahabat mahabat Kutamın mahabat Bilemin vakit senden jaralar. Mahabat mahabat Men kaçan mahabat Yıldızlardı uçam aralap. Bulutlarda aylanıp Kaçasın sen ançalep. Yangır bolup dögörsün. Meyli kutam, meyli kutam, meyli kutam kançalep. Mahabat mahabat Kutamın mahabat Bilemin bakı senden jaralar. Mahabat mahabat Men kaçan mahabat Yıldızlardı uçam aralap. Mahabat mahabat Kutamın mahabat Bilemin bakı senden jaralar. Mahabat mahabat Men kaçan mahabat Yıldızlardı uçam aralap. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна жетти. Албетте бир жумадан кийин кайрадан көрүшкөнчө биз сиздерди амандашып, сагынып күтөбүз. Сиздер да бизди күтүңүздөр. Сүйүктүү меймандар, айымдар жана мырзалар, сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан. Назира Жетигенова, Санжар Мыкыев. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Санжар, сен Эже, мен шашып атам. Кой турчу. Ушак бушаңыз кереги жок. Санжар, кой турсаң эми Гүлжайна жок болуп калды бүгүн дагы. Ал телефон чалсам албай атат. Уксаң. Гүлжайна жок болсо эле мени кыйнайбыз. Анан кимге айтам эми, кимге айтмак? Мейли, ооп атам. Уксаң эми бүгүн. Бизди Юля жөнүндө эмне болду? Нормально эле болбоду Юляныкы. Жакшы эле болбоду. Эмнеси нормально болду? Эртең элдин баары анан кайра мага айтат, өкмөргө айта берсин. Гүлжайна Жекмөргө. Мага Юлянын эмеси жаккан жок, жана кийип келген шымычы. Сонун көйнөктөрдү эмеге эфирге кийип чыгат, кошулорун кийип келбей, анан кийин мындай кийип алып турган, мына кыска кылып. Шамал болуп турсун. Анан бийлегенде жактыбы? Жакты. Эме тани жыбата, ал тани жыбата эмес. Мага жаккан жок, анча мактана бербечи. Мүнтө эле койсо эле. Анан кечке жаман көп сүйлөткөн, Биз экөөбүз оозубузду ачып эле отуруп калдык го. Гүлжайна болсо ошол жерден пачагын чарбак да. Экөөбүз десе эле Юля эле сүйлөп атат, жаман көп сүйлөткөн, башым ооруп кетти да. Анан беркичи Адилет байкуш келгенине өкүндү болуш керек, Байкуштан майын чыгарды го мыяктан чыккан. Калп эле уялгандан жана кыздардын астынан эле монтип скакалканы эле нормально секирип жана жерден кыргыздар эми намыскөй болот да. Мейли, кетер. Жок, кой турсаң, ана Адилеттин колундагы эмени көрдүңбү? Мондай саат анан эмне мончок тагып алган колуна. Көрдүңбү? Эми өзүнөн сурабайсызбы анан эмне? Жок, эркектер ошо мончокту эмне тагынат анан?
Жок, эме эркектердин эмесин айтсаң, жок ошо адилеттики жанагы турабын костюмшин кийип туруп, ботос кийип алып туруп, эмне ошондой мода болот. Кетеле көздөн сурабайлы жүрүш. Адик келсең алдыга эмне дейт көйнөгүңдөй эмне дейт Жок, колунда шууру тагып алып, ошо ошо эмне тагып алды, ошону сурап келели.